Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Жараткан Аллах субхана ва таалага мактоолордон сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдардан кийин мына урматтуу мусулман бир туугандар, биздин ажылыгыбыздагы эң маанилүү жерлердин бири бул Муздалифа деп аталат. Бул Муздалифа деп аталгандын бир максаты биздин ажыларыбыз Минага келип, андан кийин Арафатка барып, андан кийин Арафаттан Муздалифага келгенде бир аз харамга жакын болуп калды деген дагы мааниден келип чыккан деп айтылат. Ал эми экинчи мааниси, ушул жерде Арафатта эл кандай жыйналган болсо, ажылыкка келген элдин баары мына ушул Муздалифага келип, мааниси түндүн бир бөлүгүн мына ушул жерде өткөрүү деген дагы маанини билдирет. Андан кийин ошо адамдардын баары ушул жерде жыйналып, Арафаттагы болгон баягы ибадаттан кийин, пешин менен асырды жам кылып, шамга чейинки ибадаттан кийин мына ушул жерге келип, шам намазы менен куптан намазыны чогуу окугандан кийин бир аз эс алып алуу деген дагы элдер жыйналып маанилери бардыгын айтылат. Алла Таала Куранда айтат: "Файза афаттан мин арафатин фазкуруллаха индал машарил харам." Муздалифанын аты Машарил харам деп айтылат. Арафаттан силер Муздалифага келгенден кийин Алланы ушул жерде эстегиле, дуа кылгыла деген Алла Тааланын аяты бар. Мына ушул берекелүү жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам адамдарга кайрылып айткан экен: "О адамдар, мага Жебрейил кабар алып келди. Аллаху субхана ва таала Арафатта тургандарды жана Муздалифада тургандардын бардыгынын күнөөсүн кечирди" деп. Биз дагы Алла Тааладан жаратканыбыздан суранып тиленип кетебиз. Мына ушул жерде турган бардык ажылардын күнөөлөрүн Алла Таала кечирген болсун, ажылыктарын кабыл кылган болсун. Allahu Akbar, walillahil hamd.